Күнгө жума, 20 январь күнгө жума. Бул учурда ден соолугунан сыркы болуп жаткан бардык замандаштарга ден соолук каалайбыз. Үйүндө жана ошондой эле ооруканада болсоңуздар тезирээк сакайып кетиңиздер. Ден соолук тууралуу биз сүйлөшөлү деп студиябызга таңкы коногубузду чакырганбыз. Көптөн бери йога менен машыгып, жарандарга ошо туура ыкмаларын үйрөтүп келген Субал Чатыркулов, саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен студиябызга кош келипсиз. Биздин билишибизче жакында эле Кыргызстандын 7 дуанын кыдырып, йога жөнүндө жакшы өзүңүздөрдүн кеңештериңиздерди, маалыматтарды таркатып, сергектикке чакырып келди деп уктук. Сапарыңыздар кандай болду? Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу таңыңыздар менен кыргыз элим. Биринчиден ушу авиа кырсыктан көзөтүп кеткендерге жана жакын туугандарына, жакын элге көңүл айтам. Чындап эле биз акыркы убакта ушу Индия элчиси менен бирге болуп аткан иш болду. Акыркы жылдан бери ар бир областтан ушу Индия культурасынын бөлүмдөрүн ачып атабыз да. Ошого жараша да йога менен машыктыруучу жерлерге ачканга аракет кылып, чын айтканда 7 областка ачыла элек, азыр 4 областта, 5 областта ачылды. Анан дагы келечекте да 2 областты ачалы деген ой болуп турат. Элдин кабыл алуусу, көпчүлүк билбегендигине байланыштуу буну бир диний ритуалдар менен же диний бир багыттар менен да байланыштырган учурлар болот эмеспи? Анысы кандай? Биздин жарандар, биздин ушул айыл жергесинин тургундарынын негизги суроолору, анын кызыгуулары кандай болду? Чындап эле менде ушундай ой болгон. Кыдырганда кадимкидей кандай элдер кабыл алат деп. Анан байкап кетсем, ушу көптөн бери машыгып жүрүп, бир 10 жыл мурун Бишкекте деле көп аябай түшүнүш алыш эмес да элдер, биздин жерлештер. Анан ушундай эле менен кыдырганда бир нерсени байкадым, азыркы учурда аябай көп кызык болуп атат да, ушу биздин элде. Ушу йога менен, ушу Индиянын философиясына кызыгып, кандай пайдалары бар. Менде ошол максатым болду, эң жакшы нерсени биздин элге таратканга да. Ошол себептен мен айтып кетерим, азыркы учурда абдан чоң кызык, бир да жолундай байкаган жокмун, бирөө каршы болуп же бир кабыл албагандардычы. Аймактарда кыдырганда көбүнчөсү кайсыл түрүнө кызыкты? Мисалы, көпчүлүк жерде бел, моюн тараптан туз уюп калган учурлар көп эмеспи? Суроо талабы кайсы болду? Менин негизги максатым бул программада ушу йога берип, чын айтканда ден соолук менен, ушу ден соолукка пайдалуу нерсени таратыш болду, тараткан максат болду. Көбүнчөсү эми жалпы азыр ушу йоганы машыгууга кызыгып атышат. Анан эми көп айтып кеткенде багы четтегилер көбүнчөсүнө кыймылдап көп мындай же бир жери кыйналганын көп байкаган жокмун, бирок жалпы кызык көп да. Ушу йога менен машыгып кантип Сол, сиз айтканда айыл жергесинде абышка кемпирлер айтышыңда, ай, каяктагы йога, биз чөп сабабыз, эртең менен мал айдайбыз, чуркайбыз деп. Абдан туура айтасыз, ошондой. Анысы кандай айыл жергеси ансыз деле кыймыл аракетте, бирок ошол кыймыл аракетти бир системага келтирип, ден соолукка пайдалуу жагын алып алса, ал өзү үчүн эле жакшы болсо керек. Анда бизде сиз айткандай эле мына ошол Кыргызстандын 7 дуаны көрүп атат. Эртең менен эрте турган спортсмендер да арасында бар. Йогага эгер сиздер колуңуздар жетип, сиздердин кеңешиңиздерди ала албаса, биздин экран аркылуу алат деп ойлойбуз. Көрсөтүп берсеңиз жакшы болот эле дагы. Бул көрсөтүүдө кайсыга токтолосуз? Бул көрсөтүүдө ушу туз уюп чогулуп калганы, моюн жактан тоже аябай көп таратылат. Ушу менин практикамда да болгон, 1-2-3 учур болгондо ушундай адамдар келип, ушундай бир томук пайда болупчу, туз чогулуп. Ошону мен өзүм байкагам, мен өзүм көзүмөн ушундай жок болгондордучу. Анан ошол машыгууларды көрсөтүп кетейин дегем, кантип ушул тоз уюганды жок кылса болот деп. Көбүнчө анда бөлмөдө отуруп иштегендерге уюп калып болуш керек кеңселерде, кандай дейсиз? Компьютерде көбүрөөк иштесе мүмкүн. Мына биздин алдыбызда бир мисал. Могу жери мына дөмпөйүп турат да, туз уюп калган окшойт. Жакшылап карап туралычы ушуну кетириш үчүн анда, Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, чогулсак болот. Кесиптеш, сиз барып кошо кылыңыз. Биринчиден отуруп, моюнду кичине жибитип алабыз. Эки согончокту тиженин астына отурсаңыз дагы, алып келип туруп, белди түз кармайбыз. Анан моюнду солду көздөй кайрыйбыз дагы, бурап туруп, көздү арты көздөй алып кетебиз. Демди коюп кайра оңду көздөй. Ушуну бир 2-3 жолу кылабыз дагы. 1 2 3 4 5. Андан кийин ылдый солду көздөй чүрөбүз, башты, моюнду ийип, оңду көздөй чүрөбүз.
ушундай бир убакытка жараша 5-тен 10га чейин кылса болот. Ар бир көнүгүнөн ылдый, оңго, солго. Белди бош кармайсыз, ийинди бош кармайсыз. Оңго, солго. Анан моюнду түстөйбүз дагы, ылдый көздөй чүрөбүз. Эки ылдый тийгизип моюнга. Демди терең алып туруп, артты көздөйбүз моюнду. Ушундай бир 5-10 жолу кылабыз. Андан кийин башты ылдый түшүрүп туруп, оң тарапты көздөй айлантабыз дагы. Оң тарап жактан. Муну дагы бир 5-тен баштап 10 жолу айлантабыз. Анан кайра сол тарап жактан 5-тен 10 жолу айлантабыз. Моюндарды сезебиз. Өтө оорум сезим пайда болбош керек, өтө түрүшпаш керек. Ушундар, муундар. Андан кийин моюнду түз кармап туруп, омурткаларды болушунча өйдө көздөй тартып барып, терең дем алып туруп. Демди коюп артты көздөй ыйлайбыз. Демди алып артты көздөй ыйлайбыз. Артты көздөй ыйлайбыз. Артты көздөй ыйлайбыз. Мында бир 5-10 жолу кылып, анан түстөлөбүз дагы. Эки колду бириктирип, артты көздөй тартып барып туруп, моюнду артты көздөй алып кетебиз. Омурткаларды ийип, ушул көнүгүү бир 30 секундтан 1 мүнөткө чейин кармаганга аракет кылабыз. Астыны көздөй эки артынан тартылып барып туруп, колду өйдө сунуп, чекебиз менен колду көздөй тартынабыз. Колду болушунча өйдө көтөргөнгө аракет кылабыз. Анан кайра түстөлүп туруп, колдорду бошотуп туруп, ийин үстүнөн жатабыз. Ийинен жап туруп, тизелерди бүгүп, кол менен кармайбыз тизени. Анан омурткаларды болушунча ийип, астыга, артка, эң негизинде моюн омурткаларына чейин машыгабыз ушинтип. Андан кийин эң негизги көнүгүү бүгүнкү кайра жатып туруп, эки колду сунуп, алакандарды колго жабыштырып, терең дем алып туруп, демди коюп аткан кезде эки бутту артты көздөй сунабыз. Мына ушул көнүгүүнү кармап, эки колду бириктирип, кийинибизди жакындатабыз биринен, чыканакты жакындатабыз. Мына ушул учурда абдан жакшы ушу тустун томуктар жакшы кете баштайт да. Кээ бир кишилер кыйналып атса, бутка столду коюп алса болот. Кичинекерээк, өйдөрөөк кылып койсо болот. Ушундагы бир 30 секундтан 1 мүнөткө чейин кармаш керек. Күндө бир малбы? Анан колду болсо бутун артынан сунуп барып, мындай дагы бир 30 секундтан 1 мүнөткө чейин кармап турса болот. Андан кийин акырындан кайра белди түшүрөбүз дагы, анан бутты түшүрөбүз. Мындан кийин бир 30 секундтан 1 мүнөткө чейин жатып туруш керек да. Кайра эле тез туруп кеткен болбойт. Кан басымы жайдан кайра калыбына келиш керек. Анан оң тарапка кайрылып туруп, оң тарап аркылуу кайра турабыз. Мынакей ушундай көнүгүү абдан жакшы жардам берет. Туз чогулган. Бир күндө канча? Күндө бир малдан болобу же күн алыспы? Эми бир күндө бир жолу кылса дагы жетиштүү да. Бул жасаганда жер ушундай катуураак болуш керекпи же жумшак болуш керекпи? Бул да негизги байкап кетчү нерсе, йога кылганда керектүү нерсе бул деген мындай болгон кичинекей бир йога каримат деп коет. Ушундай эле керек, анан катуу жер түз болуш керек да. Катуу болуш керек, бут жылаңалап. Жумшак болуш керек турбайт эмес. Жумшак болбош керек. Ошондо катуураак жерге жатканда туз жакшы кетет. Сол биздин билишибизче ушу йога адамдын ички туюму менен сырткы кабыл алуусунун гармониясы деп көп угабыз. Анан сиз айткандай баягы көнүгүүлөрдү жазып атканда сиз менен кошо жазып аттык. Бирок сиздин аркаңыздан ээрчип өзүбүздүн акыл эсибизди бир туюмга алып келгенге болгон жок да. Бул адамга акырын менен ындык менен келчү нерсе окшойт го, Сөзсүз ооба. Силер өзгөр негизи көп нерсени билет экенсиңер. Баарына эле жооп бердиңер. Чын айтканда йога деген сөз бул баягы теңдик дегендей да.
ушу ички дүйнө менен сырткы тулку дене теңдикке келгенде гармонияга ошондо адам бактылуу болот. Эмнени ойлонушубуз керек? Мисалы үчүн биз азыр эч нерседен ойлоно алган жокпуз. Туура эмес жасап койбойлу, колубуз туура чоюлуп атабы, эмчи? Отошо туура айтасыз, негизи йога кылып атканда эч нерсени ойлобой, ой жүгүртүнүн баарын токтотуп, денеге көңүл буруш керек дейт да. Бүт кыймылдын баарын ошо аң сезимден кое берип туруш керек дейт. Ошондо мына могу йоганын эң негизги максаты болуп эсептелет. Ойду Анан токтотуп. абаны дем алып атканда байкаш керек дейт да. Демди алып атканыңды кое бераткан убакта ошо ой аркылуу булчуңдардын тырышып атканын, оору сезимдерин бошотконго аракет кылыш керек дейт. Сиз айткандай анан ойлогон баягы күнүмдүк стресстен дагы арылууга сонун жол. Кеңседе иштегендер үчүн мен билишимче эң мыкты йога менен шарт. Сиз айткандай. Себеби могу көп отуруп иштеген офистеги биздин иштеген кишилерге эңкейип туура эмес мындай денени кармап иштегендин себебинен пайда болот дейт да. Ошо остеохондроз, анан ушу тустун уюлушу, ошонун баары. Сиз айткандай жакында эле мен дагы бир адистердин халачандардын берген кеңешин окудум. Азыркы тапта көпчүлүгү туз уюу менен уурушат дейт. Себеби кеңседе иштеп, офис планктону болбосо дагы телефонду алып отурат экенбиз. Башыбыз оор, ылдый болгон сайын күч келет дейт. Анан жата калат экенбиз да, эс алыш үчүн. Демек, колуңуздагы эле смартфондордон, гаджеттердин дагы баягы зыяндуу болуп кетпешине көзөмөл салгыла деген жакшы тилектерин айтышыптыр. Сиздин жалпы йога сүйүүчүлөрүнө кайрылуңуз, анда дагы бир чакырык таштап кетиңиз жалпы көрөрмандарга. Урматтуу көрүүчүлөр, ден соолукта болуңуздар. Негизинде бактылуу болуш үчүн биз деген жөн эле иштеп, жана бир тышкы иштерди эле кылбай, өзүбүздүн денеге карап, күнүгө бир саат болбосо жарым саатта көңүл буруп, ошо машыгууларды кылсак, ден соолугубуз абдан жакшы чыны болот экен да. Ошол себептен баарыбызды ушу чакырам, йога менен жана башка бир упражненияларды, машыгууларды кылып турганга. Ушул көнүгүүнү аткарганда тамактанбай туруп аткарыш керек да, негизи андан кийин тамактаныш керек. Негизинде эле көнүгүүлөрдү кылганда, анан йогада дейт, эртең менен кылсак, мына биздин убактай курсак ач болуш керек дейт да. Ич бош болуш керек дейт. Жана биз баягы баргыбыз келсе, по большому, по маленькому дегендей, бошотуш керек дейт да. Негизинде көп эле машыгууларда айтылат ушу ачкан бош болуш керек деп. Бар болуңуз, сизге ийгилик каалайлы. Биздин студияда сизди көрүүгө биз ар дайым куштарбыз. Ден соолук, анан кийин кылган ишиңиздерден баар таап, элдин алкышын алып жүрөбүз. Ооба. Таң эрте элди сергек жашоого үндөгөн, таң эрте замана студиясына келип көнүгүүлөрдү так аткарып жүргөн, анан күлүп жүргөн Субал Чатыркулов болду йога менен машыктыруучусу. Сизге